Салам 10 класстын окуучулары, математика сүйүүчүлөрү жана ЖРТга даярдануучу бүтүрүүчү класстар. Биз тригонометрияны улантабыз. Бүгүн биз 6 сабак синустар жөнүндө сөз кылабыз достор. Бул жакта баягы эле айлана берилген биздин сүйүктүү. Эми карайбыз достор. Мурун биз x жана y деп белгилечүбүз бул окторду. Азыр биз мынакей бул y огун мындан ары биз y деп атабайбыз, биз синус деп атайбыз. Түшүнүктүүбү? Мынакей бул синус огу деп аталат. Мисалы, синус пи бөлүнгөн 3 дейин. Бул жакта синус деген өзү функция. Функция эмне экенин билбесек, биз бул жактан окуп үйрөнүп андан кийин кайра улантабыз видеону. Демек, синус функция, функциянын аргументи бул жакта пи бөлү 3. Демек, синус пи бөлү 3 кайсыга барабар? Карайбыз. Өзү пи бөлүнгөн 3, мына бул жере, орду бул жерде. Пи бөлү 3. Эми синусту көздөй жүгүрөбүз. Демек, бул жакта, бул жерде орду кайсы эле? Мурунку сабакта түшүндүрүп берип кеткем, албетте там расты 3 бөлүнгөн 2 болчу. Демек, синус пи бөлү 3 бул там расты 3 бөлү 2 деген мааниге барабар экен. Азыр мен достор, ушундай сыяктуу кылып бир нече тапшырмаларды берем. Анан силер ушул жол менен чыгарып көргүлө. Мынакей достор, мен бере турган тапшырмалар ушул. Силер албетте паузага коюп, өз алдыңарча иштеп көргүлө, жоопторун аягына чейин чыгарып көргүлө. Чыгара албасаңар дагы, туура эмес болсо да бир жоопту жазсаңар, анан кийин менен салыштырабыз достор. Эндесе баштадык. Силердин жообуңар даяр болду окшойт. Так, синус пи, синус 7 пи бөлү 4. 7 пи бөлү 4, аргументи 7 пи бөлү 4. Демек, 7 пи бөлү 4-тү табабыз. Биринчи пи бөлүнгөн 4, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, 5, 6, 7. Демек, бул жере 7 пи бөлүнгөн 4. Кайсыл дейт? Синус, демек синусту көздөй чуркайбыз. 7 пи бөлүнгөн 4кө кайсыл келчү? Албетте там расты 2 бөлүнгөн 2 болчу. Бирок минус белгиси менен. Унутпайбыз. Бул ортосунда турат, там расты 2лер бул жакта турат, бул жакта 1 бөлү 2, бул жакта там расты 3 бөлү 2. 1, 2, 3 болуп кетчү. Демек, жазабыз. Минус там расты 2 бөлү 2. Барабар. Үчүнчүсү. Синус 5 пи бөлүнгөн 6. Бул аргументи. 5 пи бөлүнгөн 6-ны табабыз. Так, биринчи пи бөлүнгөн 6, экинчи, үчүнчү, бул жакчы жана 6-нчы болуп кетет. Демек, бул жер 5-чи пи бөлүнгөн 6 ушул жер. 5-чи пи бөлүнгөн 6. Синусту көздөй чуркайбыз. Демек, достор, бул жакта там расты 2 бөлүнгөн 2 бар, бул жак не болуш керек? Анда 1 бөлү 2 болуш керек, жөн эле. Демек, 1 бөлү 2. Албетте, булардын баарын тең мурунку видеодо түшүндүрүп берип кеткем. Силерге азыр чытырма токой болуп атса, анда мурунку видеону көрүп туруп, анан кайра бул жакка келсеңер болот. Синус пи бөлүнгөн 2 дейт. Так, пи бөлүнгөн 2 такана ушул чекит болчу. Синус кайра ушул чекитке келебиз. Бул чекит канча? Албетте, радиусы 1ге барабар болчу. Мына узундугу могул жак 1. Ушул аралык 1ге барабар. Демек, синус пи бөлүнгөн 2 1ге барабар экен. Синус пи, синус пи. Демек, бул пи келдик, синуска чуркайбыз. Синуса, демек, бул синус огуна чуркайбыз. Баратабыз, 0. Синус 2 пи, демек, 1 пи, 2 пи. Синуска чуркайбыз, 0. Ал эми синус 3 пи бөлү 2, 3 пи бөлү 2-ни табабыз. Демек, биринчи пи бөлүнгөн 2, экинчи пи бөлүнгөн 2, үчүнчү пи бөлүнгөн 2. Эми синуска чуркайбыз. Демек, үстү жака чуркасак, бул башка x-ка чуркан болуп калабыз да, жок, синуска ушул эле өзү эле чекит ушул 3 пи бөлүнгөн 2 ушул жерде, 3 пи бөлү 2 ушул жерби? Ушул жер. Демек, синуска чуркайбыз ушул сызыкка. Болду, бул жер кайсы эле? Минус 1 болчу, мынакей. Бул жерде көздөй минус 1, үстүгө 1 болчу. Демек, жообу минус 1 деген жоопту алабыз. Мынакей бүгүнкү сабагым ушундай кыскача эле болчу. Кийинки сабакта бүтөбүз достор. Баарыңарга ийгилик каалайм.